Ихлас курулуш компаниясы Арсен Султанов бул резиденс объектиси. Бүгүнкү күндө 40% жашоочулар ремонтторун бүтүрүшүп, үйлөрүнө кирип алышкан. Ал эми калгандары буюрса камданып жатышат. Биздин Азамат байке менен Малике жекебиздин үйү бар ушул жакта. Бүгүнкү күндө той өткөрүп жатышат. Биз азыр үйүнө кирип, ремонтун көргөзүп, андан тышкары куттуктап келебиз. Жүрүңүздөр. Бүгүн Кудайга шүгүр мен үй бүлөмдө биринчи жолу жакшылык болуп атат. Бул өттү. Ошо кудаларымды кайра бияка конокко чакырып атам. Кыз берген аябай кыйыныраак экен. Чоңойтуп туруп бирөөгө берип койгон бир аз биз үчүн кыйыныраак болду. Бирок барган жеринен бак тапсын. Онунчу кабатка чыктык. Азыр ушул үйдө турушат. Азыр так үйүнө киребиз. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hoş geldinizler. Үйүңүздөр кут болсун. Ой, жаным коюңуз. Чоң рахмат. Жүрүңүздөр бияка көрсө. Азыр коноктор чакырып атабыз. Үйдө эмне майрам? Эми кызымды узаткам. Кудаларым, кудагыйларым келет. Ошо конок кылабыз дегенбиз. Сиздерди эме дейт го, Кудай Таала сүйгөн пендеси коноктун үстүнө келет дейт го, иншалла. Бул ушул биздин үйдө негизи эле Ихлас резиденс объектиси биринчи жакшылык болуп жатат окшойт, биринчи той. Биринчи туум кызым. Ошо кичине эметип турабыз, бирок Кудайга шүгүр 2-3 күн болду узатканыбызга. Анан биякта апамдар бар, атамдар. Бияк эме кыздарым комнатасы. Ошо кыздарыма өзүгө ыңгайлуу кылып эметкенбиз. Кыздарым өзү айткандай, өздөрүнүн вкусудагыдай кылып жасап бердик. Эме негизи алардын үйүнү дизайнер кылган, биз ошону эле копировать этип ошондой кылып жасадык да. Кичине акчадан үнөмдөдүк. Балкондору бар, бияк вид шаарды караган бүт шаар көрүнөт. Биякка чыксаңыздар, полный шаар көрүнөт. Просто бул жакта азыр кичине эметип атат. Туман болуп көрүнбөй атат, ата бүт баары көрүнөт. Эме болгондучу. Холда жакшы, пространство мындай кенен, жакшы. Кафелерин да ошо өзүбүз эметкенбиз. Итальянский. Бияк санузелдер. Санузел, ооба. Ошо бияк кухня. Кухняны да өзүбүзгө удобный кылып, өзүбүздүн эмебиз менен эметкенбиз. Өзүбүзгө ыңгайлуу болсун деп. Ошо кондиционер бар. Азыр пока газ жок. Газы келгенче деп плита менен иштеп атабыз. Ошо азыр коноктор келет, Кудай буйрса. Кийинки комнатаны эметейин. Бул жак ата-энелер уктоочу бөлмө. Ошо бул жакты да өзүбүзгө ыңгайлуу кылып эметкенбиз. Биякта балкон бар, жанагы детскийде көрсөткөндөй эле балкон. Бул негизи багыдай дышащий обой экен. Анын үстүнөн тоже кымбат краска деп коет экен. Эме атын да унутуп атам азыр. Ошо менен бергенбиз үстүнөн. Кымбат краска деп коелу. Ооба. Жакшы. Эми айтсаңыз, негизи бул үйгө ошо ремонтка канча убакыт кетти? Бизде бир 3 айдай эле кетип калды го деген. До конца бүткөнчө 3 ай. Эми дагы бир нерсе айтышпек, ар бир ошол уктоочу бөлмөдө, ата-энелердин уктоочу бөлмөсүндө, детскийлерде бардыгында балкон менен ошол өзгөчөлүгү. Бул 4 бөлмөлүү батир. Эми кийинки бөлмө, Эми бул жака жүрүңүздөр. Бул жакта мен чоң балам жатат. Кичинекейим кичинерээк, бирок экөө жатсын деп кичине чоңураак диван алып берип койдук. Ошо бул эмеректердин бүт баарын привозной алганбыз. Турцияныкы. Белона да иштеген. Азыр айтып кетейин. Нуржан деген баладан алганбыз. Бар мебелдер, да? Бүт. Ремонт кылганда ошо биз кичине арзанырыга кызыгып алып коет экенбиз, бирок ошо именно ремонт кылып атканда мен арзанын алып коюп, өкүнүп кайра барып
алмаштырып келген эмелер көп. Кымбатыраак болсо да бир аз качествосы жакшыраагын алыш керек экен да. Ассаламу алейкум. Андай жақсыңар, саламат. Саламатсыздар бапа. Кайсыздар? Кудайга шүгүр, кызыны жакында узатты. Шого энди кудаларыны мейман кылайын деп бүгүн чакырат. Кызы менен күйөө баласы, анан кудагыйларыны чакырат. Шого биз келдик эле. Канча небереңиз, канча чөбөрөңүздөр бар? 35 невре, Кудайга шүгүр. Çevrelерден 12 болду. Кемпирим экөөбүз 72 жылы баш кошконбуз. Силерге да ишиңерге ийгилик, омуруңар узун болсун, рызкыңар мол болсун. Алладан неме тилесеңер, тилең максатыңарды Алла берсин. Ишиңер дайым илгери болсун. Рахмат, балдар. Эч ким көзүлүп тартпагыла. Заманыбыз тынч болсун. Şu elleri tınç bolsun ömrü.